Таңкы саат 4 чамасы мыйзамсыз балык улуу көбүнчө түнкүсүн болгондуктан бул учурда экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматкерлери, ошондой эле эгерлер чогулушту. Жергиликтүү тургундардан Киров суу сактагычынын айланасында белгисиз адамдар мыйзамсыз балык улуу иштерин жүргүзүп жатат деген билдирүү келип түшкөн. Аларга мыйзам чегинде чара көрүү максатында тиешелүү кызматкерлер тарабынан түнкү жана күндүзгү рейдтеги иш-чарасы уюштурулду. Бүгүн таңында 3:30 чыгып, түнү менен рейдтик иш-чара жүргүзүп атканбыз. Тилекке каршы мындай көл үстүндө кармап аткан учурун аныктай албай калдык. Азыркы пландарыбыз боюнча бизде атайын мотор менен кайыгыбыз бар. Ошону салынган синтетикалык торлорду издеп алып чыгабыз. Жума сайын рейдтерди жүргүзүп турабыз. Иш күндөрү, эс алуу күндөрү рейдтер жүргүзөбүз. Киров суу сактагычына ушул 25-жылы ушундай масштабтуу биринчи рейд жүргүзүп аттык эле. Буга чейин ар бир башкармалык өздөрү тарабынан жүргүзүлүп келген. Рейд учурунда мыйзамсыз балык уулаган же болбосо шектүүлүк жараткан учурлар байкалган жок. Бирок кызматкерлер дагы да суу сактагычтын айланасынан браконьерлер тарабынан мыйзамсыз салынган торлорду аныктоо аракеттерин баштады. Атайын кайыктын жардамы менен Бакаян айылындагы суу сактагычтын жээгине мыйзамсыз салынган балык уулоочу торлор табылып, жок кылынды. Рейдтин жүрүшүндө көлдүн үстүнөн 500 метр синтетикалык Кытайдын өндүрүшүнөн чыккан торлор алынды. Жергиликтүү жарандарга да кайрылып кетерибиз. Быйыл ушул балык мыйзамсыз кармоо боюнча 10 000 сомго чейинки келтирилген доо менен административдик 10 000 сомго чейин айып салынат. Ал эми балыктын 10 000 сомдон ашкан доосу бул кылмыш иш козгоо үчүн тергөөгө укук коргоо органдарына өткөрүлүп, сот жообуна тартылышарын эскертип кетер элек. Алдыда балык чарбасы боюнча мыйзамдуулуктун сакталышын күчөтүү, мыйзамсыз балык уулоонун жана башка мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу, экологиялык чөйрөнү натыйжалуу коргоону камсыз кылуу аракеттери улантылат. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Айтматов району.